Мен Мамиева Ширин Өмракуновна 1986 жылы 1 декабрда Нарын областынын Нарын районуна караштуу Орто Нура айылында жарык дүйнөгө келип, дал ушул айылдан орто мектепти аяктаган соң 2004-жылы Нарын мамлекеттик университетинин табигый гуманитардык факультетинин биология мугалими адистиги боюнча тапшырып, 2009-жылы аяктагандан бери Итикул Молдобаев атындагы орто мектебинде мугалим болуп иштеп келе жатам. Адам 50 жаш курагында жашоону 20 жаштагыдай кабыл алса, анда ал 30 жылын жөн эле курупту деп Мухамбет Али айтмакчы. Мен мыкты мугалим конкурсуна 2011-жылы катышып, райондук билим берүү бөлүмүнүн ардак грамотасын менен сыйлангам. Андан бери билинбей 15 жыл убакыт өткөн экен. Быйыл туура 40 жаштамын. Жана мен өзүмдү бышып турган тажрыйбалуу мугалим деп кабыл алдым дагы. Мыкты мугалим 2026 конкурсуна катышууга бел байладым. Ийгилик бул сен демекчи, жеңишке жетүү аракетим чоң. Жана мага ишенген артымда үй бүлөм, балдарым, мотиваторлорум, коллективим жана үмүт арткан окуучуларым бар. Жашоого жол көрсөтүп багыт берген, талыкпас акыл эмгек сөзү менен, билимден бийиктикти урмат сыйды табышкан ак эмгектен маңдай терден, келечек ээлерине берип билим, эмгектен көрсөмдешип элдин сыйын, ачкычын бул турмуштун ачып берер, дайыма талыкпастан иштеп келер, териметип билимине алтын бешик, келгин деп канчаларга ачып эшик, үйрөтөр бул дүйнөнүн көп сырларын, ушундай бийик тоодой бул бир кесип. Эгер чындап аракет кылам деп бел байласаңыз, өзүңө ишенбестик сезиминин алдында эшигиңди жаап коюңуз деп Фридрих Ницше айтмакчы. Мен бул мыкты мугалим 2026 конкурсуна чын дилимден берилүү менен аракет жасадым жана ийгиликке жетериме ички туюмум, жүрөгүм менен ишендим. Жакшы мугалим болуу үчүн окуткан сабакты жана окуучуну сүйүү зарыл деп Ключевский айткан сөздү мен дайыма эсимен чыгарбайм. Ар дайым окуу, баарын бил. Канчалык көптү билсең, ошончолук күчтүүсүң демекчи. Окугандан, изденгенден мен тажабайм. Күн сайын өнүгүүгө багыт алам. Мугалим болот мөмөлүү дарак. Мугалимдин тарыхы бар чексиз барак. Талыкпастан окуучуга билим берип, эң алгачкы мугалим сабат ачат. Билим бөлүшкөн сайын көбөйөт, ал эми алтын бөлүшкөн сайын азаят демекчи. Билимибизди бөлүшүп, өзүбүздү өркүндөтүп, ийгиликке жетели.